Ben Кенжебекұлы Майрамбек 2021 жылы екі бөлігімен жабырқап гемодиализ аламын. Құрметті қыздарым, азыркы учурда акыбалым оор болуп турат. Күнөмүзгө оорулуп баратам. 5-10 сом болсо да кайрылып ушул видеону ар бир таратып жиберип коесуздарбы. 3 балам бар. Аларды да жетим калгандан корком. Мында жашагым келип, кызым коммунисттардан келсе жардам бериңиздерчи. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, сиздерден сураныч. Мен 5 балам бар. 5 баламдын улуусу Кенжебек уулу Майрамбек. Гемодиализ 5 жылдан бери гемодиализ алып, 2 бөйрөгүнүн отказ бергенине 5 жылдын жүзү болуп калды. Ушуларга сиздерден балам үчүн жардам берип коюңуздарды суранам. Баламдын жакшылыгын көрүп, ушулардын төрүн көрүп коюп жүрсөм, кандай гана жакшырып кеткенине тилектешмин мен. Баламдын 3 баласы бар, 2 кыз, 1 баласы. Ошолордун жакшылыгын көрүп балам. Ошолордун ыраатын көрүп, семьясы менен бактылуу болушуна тилектешмин мен. Кандай гана балам ушундай оорукка чалдыкты. Кудайым-ай, эл журтум, кыргыз элим, ушул балама жардам берип коюңуздарды суранам. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кенжебек уулу Майрамбектин жубайы болом. Сиздерге кайрылуубуздун себеби жолдошума бөйрөгүнө пересадка кылганга, алмаштырганга каражатыбыз тартыш болгондуктан сиздерге кайрылып атабыз. Буга чейин канча деген элдерге, канча деген үмүтсүз адамдарга жардам бердиңиздер, бизге дагы жардам бериңиздерди сурайбыз. Экөөбүздүн артыбызда 3 балабыз бар. Балдарым атасыз калышын каалабайм. Балдарым үчүн жолдошумдун сагайып кетишине себепкер болушуңуздарды сурайт элем. Бизден кайтпаса, Алла Тааламдан кайтсын. 5 жылдан бери гемодиализде Индия шаарынан бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп атат. Ошого каражатыбыз жетишсиз. Ошондуктан сиздерге кайрылып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, жардам берип койгулачы. Атам больницада болуп, колдору ошой ооруп жатат. Жардам берип койгулачы, 1 сомуңдар болсо дагы. Үйдө кечке эле күтүп отурабыз. Атамды жакшы көрөм. Атам аяк кетишин каалайм. Атама жакшы болуп кетиш үчүн себеп кылдыңыздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биздин бир боор экөөбүз азыр кыйын акыбалда болуп турат. 2 бөйрөгүнөн операция керек болуп атат. Кенжебек уулу Майрамбек. Болушунча аракетибизди кылдык, бирок өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендиктен сиздерден жардам сурап жатканыбыз. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар деп суранам. Байкемдин өмүрүн сактап калууга сиздерден кичине болсо да каражатыңыздар сиздердин чоң бир өмүр сактап калууга себепчи болуп калат да. Аллахтын берегендигин аябайт дейт. Ушу чыракта болгон балдардын жанында ойноп күлүп жүргөнү баарыбызга Аллахым шыпасын берсе, бул жашоодон деле айыгып кетет, бул оорудан деле. Бирок сиздердин кандай бир битке акчаңыздар бизге чоң жардам болот да. Ушу баласы, балдары ата-энеси өспөгөнгө сиздер себепчи болуп каласыздар да. Аллахым бергендикин аябайт дейт. Колуңуздардан келишинче
болгон жардамыңыздарды аябаңыздар деп суранам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Биз ушул классташыбыз, досубуз Кенже уулу Майрамбектин жакын достору болобуз. Ушу досум көп жылдан бери бөйрөгү ооруп, эки бөйрөгү тең отказ берип, көп жылдан бери гемодиализ алып, акыр аягы ушул бөйрөк эки бөйрөгүн тең алмаштырууга келип токтолуп атат. Аны чет өлкөдө жазалат экен. Ошого көп суммадагы акча каражат керек болуп сиздерден жардам сурап атабыз. Урматтуу кыргыз элим, көп түкүрсө көл болот дейт. Чогуу баарыбыз бир ынтымакка келип, ушул досубузду бутка тургузуп жардам берүүңүздөрдөн суранабыз. Өзү дагы Таластын уулуну, анан жалпы ушул Талас Жети Дубан, Талас областынын Жети Дубандын 90 жылкы досторубузга да кайрылып кетет элек. Сиздерден чоң сураныч. Ушу досубузга жардам берсек, мүмкүнчүлүк болушунча эртерээк кылыш керек болуп атат. Азыр уже эки бөйрөгүнөн тең аябай кыйналып, уже постельный режим болуп калды. Ошону кайрылып кетет элем. Кыргыз элим, жардам бериңиздер. Сиздерден сураныч. Досубуздун акыбалы аябай кыйын, оор акыбалда болуп атат. 3 баласы бар. Сиздерден сураныч, ушу дос балабыз Кенжебек уулу Майрамбекке колдон келишинче канча сом болсо да жардам берсеңиздер. Дос балабыз менен бир кичинекей кезден бери чоңойгонбуз да, азыр мындай ситуациясын көрүп өзүбүз да жаман болуп атабыз да. Ушу срочно операция кылыш керек болуп атат. Ошо мүмкүнчүлүк жок болуп атат өзүбүздө дачы. Ушу 5 жылдан ашып калды уже гемодиализде жатканына. Ошо срочно эртерээк чогултуп, колдон келишинче канча сом болсо да кайрылып турсаңыздар, сиздерден чоң сураныч болот эле. Анан общий Жети Дубан 90-доруна да кайрылабыз. Ошого да бир аз чогултуп берсеңиздер сиздерде. Эртелетиш керек болот да, колдон келсе канчалык болсо да. Ошол жардам берип коюңуздарды суранабыз. Репост кылып, колдон келишинче бул видеолордун баарын репост кылып, ар жакка чыгарып, тууган урук досторуңар менен бөлүшүп койгула, туугандар. Канчалык эрте сбору чогулса, ошончо Индия мамлекетине жөнөтөбүз, Кудайым буйруса. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кыргыз элим, мына биздин Майрамбек досубуз, бир тууганыбыз, кошунабыз дегендей, ушу 5 жылдан бери аябай жаман ооруга чалдыгып, ушу ооруп жүрөт. Бөйрөгүнөн, эки бөйрөгүнөн азыр эки бөйрөгү тең иштебей, азыр мына гемодиализде жатат. Ушул тез аранын ичинде чет өлкөгө чыгып, эки бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп атат. Ошого сиздерден кайрылып кетебиз. Ошого жардам бериңиздер. Баягы кыргызда айтат, көп түкүрсө көл болот дейт. Кыргыз бири-бирине кол сунуп келген ушул күнгө чейин биздин ата бабаларыбыз. Бул учурда да биз азыр кыйынчылыкта турабыз. Ушу досубузга терең кайгырып, ушуга бир жардам бериңиздер. Бир жардам көрсөтсөк, Алла Таала бизге 100 эзелеп, 1000 эзелеп берет. Анысы кандай ушу артында 4 бала турат, атадан да ажырап, азыр 4 инизине атадан кийинки аксакал болуп турган кези, ошону биз колдоп, ушул досубузга, кошунабызга, урматтуу Ак Ордо, Ала Тоо, 1, 2, 3, 4, 5 бардык конуштар жана Майрамбекти тааныгандар сиздерден ушу аябай өтүнөбүз. Кайдыгер карабаңыздар, жардам берип кетиңиздер. Срочно тез арада ушу Индияга барып, эки бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп турат. Ошо сиздерден суранам.